رمضان يا رمضان 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мейірімдүү жана ырайымдуу улуу Аллах Тааланын аты менен баштап, жаратканга мактоолорду айтып, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам жолдогон соң, баарыңыздарга Кудай Тааланын тынчтыгы, берекеси болсун. Бүгүнкү кармаган орозоңуздарда Кудай Таалам өзү кабыл кылган болсун. Анда эмесе бүгүн эфирибизге ушул коногубузду чакырганбыз. Сиздер менен такыбалык темасында баян маек курабыз, Кудайым буйруса. Биздин коногубуз болуп бүгүн Ош шаарынын Борбордук мечитинин имамы Нурматов Хадис агайыбыз конокко келип берди. Кур'ан Каримде Аллах Таала айткандай: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. Садакаллахул азим. Силер, о иман келтиргендер, Кудай Тааланын барлыгына, бирлигине иман келтиргендер, силерден мурдагыларга орозо парыз кылынгандай, силерге дагы орозо парыз кылынды. Балким таква болорсуңар деген аятты окудук. Ушул бүгүнкү биздин сабагыбыз. Балким таква болорсуңар. Дегеле таквалыктын шариаттагы мааниси, дегеле таквалыктын адам баласынын жашоосундагы орду экендигине биз бүгүн азын-аулак кылып маек кылабыз. Анда эмесе Хадис агай, сөз сизде. Бүгүн ушул таквалык сөзүнүн мааниси, таквалык сөзүнүн лингвистикалык жана ушул шариаттагы мааниси жөнүндө айта кетсеңиз. Улуу Аллага чексиз мактоолорду айтабыз. Анын элчиси, сүйүктүү жол башчыбыз бардык тармакта үлгү болгондой эле таквалыкта дагы үлгү болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар жолдойбуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жогоруда сиз белгилеген аятта ошол жараткан Алла Таала буйруп атат: Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. О Алланын бар экенине, бир экенине ишенгендер, ыйман келтиргендер, силерден мурунку коомдорго парыз кылынгандай эле силерге дагы орозо тутуу парыз кылынды. Эмне үчүн? Лааллакум ликай таттакун. Таква болуңар үчүн. Демек, орозодон көздөлгөн максат бул таквалык. Тек гана жанагы жеп ичкенден же жыныстык алакадан тыйылуу менен гана орозо тутабыз десек бул жаңылышабыз. Бул орозонун сырткы көрүнүшү гана. Ал эми ошол орозонун ички көрүнүшү же башкача айтканда жаны бул таквалык болуп саналат. Ошондуктан таквалык өтө маанилүү нерсе. Эми таквалыктын маанилерине көңүл бура турган болсок, биз элибизде, мисалы үчүн биздин тилибизде таква адам же болсо таква киши экен, могул иш таквалык деп ушинтип колдонуп жүргөнүбүз менен мааниси кандай экенин анча маани бере бербейбиз. Бул ошол өзүңүзгө белгилүү болгондой лугави жана ислахи, тилдик, анан кийин терминологиялык мааниси деп которулат. Биринчи кезекте таква сөзүнүн тилдеги мааниси биздин эне тилибизге түздөн түз оодарганда бул ас-сияна вал хадар вал химая, этияттануу, сак болуу, сактануу деген маани келип чыгат. Ал эми шариаттагы мааниси бир канча пикирлер бар, бир канча аныктамалар бар. Мына ошол жалпысынан бардыгын алып караганда жалпы бере турган маани бул ат-таква хуа таваккул инсани амма ядурху яумал кияма. Пендеге кыямат күнү зыян бере турган нерселердин бардыгынан сактануу. Пендеге кыямат күнү эмне зыян берет? Пендеге кыямат күнү намазын таштап коюу зыян берет, орозо тутпай коюу зыян берет. Мисалы үчүн ошондой эле гыйбат кылуу, көздү сактабай коюу. Айтор пендеге кыямат күнү мүшкүл жарата турган, пендеге зыян алып келе турган нерседен сактанууну шариятыбыз таквалык деп айтат экен. Же башкача айтканда антабудаллаха кааннака тара, Алла Тааланы көрүп тургандай ибадат кылуу. Же болсо Алла Таала мени көрүп турат деген ишеним менен ибадат кылууну
такыбалык деп айтат экен. Рахмат, Аллахым разы болсын. Алғаш бір тақуалық темасына кирүүдөн мурда тақуа деген сөздің маанисине, тилдик мааниси, шариаттык маанисин жалпы айтып өттүк. Эми негизи мына азыр баардыгыбыз биз Рамазан айында, ушул ороза айында турабыз. Демек биздин азыркы киришүүдөн максат уже ачык болуп калды. Рамазан айында ушул жөн эле ичип жештен тыйылып, сырткы ошол шарияттын көрсөткөн сырткы нерсесинен гана тыйыл эмес, бул такыбалык адамдын жан дүйнөсү, ички сезими. Керек болсо бул такыбалык менен жүрөктү дагы башкарса, ушул аң сезимибиздин дагы мындайча айтканда чыныгы адамдык касиетке жетелей турган нерсе бул такыбалык болуп эсептелет турган болуп калды. Эми ушул такыбалыктын жашоодогу бул зарылдыгы же болбосо маанилүүлүгү, ушуга бир токтолуп өтсөк, хадистамла. Такыбалыктын зарылдыгы тууралуу айта турган болсок, Кур'ан-ы Каримде такыбалыкка чакырган, такыбалыкка кызыктырган, такыбалыкты талап кылган аяттардын саны эле 250дөн ашуун жерде келген. Демек бул ошончолук такыбалыктын зарылдыгын далилдеп турат да. Мисалы үчүн кээ бир аяттарга көңүл бура турган болсок, мына Муъминун сүрөсүнүн 52-аятында жараткан Аллах Таала мынтип айтат: Астагфиру билла ва инна хазихи умматукум умматан вахида. Чынында бул үммөтүңөр жалгыз гана үммөт. Бөлүнбөгүлө, сен ашмасың, сен ташмасың, сен аркы жамааттасың, сен берки жамааттасың. Жараткан бир пайгамбар, бир китеп, бир силер бөлүнбөгүлө деген маани жатат дагы. Ва ана раббукум фаттакун, мен силердин Раббиңермин, мен силердин эгеңермин, такыбалык кылгыла, мага такыбалык кылгыла, менден коркула дейт. Жана башка дагы бир аятта Аллах Таала Али-Имран сүрөсүнүн 102-аятында мынтип айтат: Я айюхаллазина аману, о Аллахнын бар экенине, бир экенине ишенгендер. Бул жерде ошол өзгөчө көңүл бура турган нерсе, Кур'ан-ы Каримде я айюханнас, о адамдар деп кайрылган учуру бар. Андан я айюхаллазина аману, о Аллахнын бар экенине ыйман келтиргендер деп кайрылган учуру бар да. Я айюханнас, адамдар дегенден максат бул бүтүндөй адамдар. Анын ичинде капыры да кирип кетет, ишенгени дагы, ишенбегени дагы, бардыгына катары кайрылуу кете берет. Бул жерде ошолордун арасынан бизди бөлүп алып, өзүнө ишенгендерге өзүнчө айтып атканы бул мына бир башкача кабыл алыш керек. Демек бул Алла Таала мага айтып атат, мага кайрылып атат, мени ушул ишке үндөп атат, мени чакырып атат деп кабылдашыбыз керек болот. Эмне дейт Алла Таала? О Алланын бар экенине ыйман келтиргендер, иттакуллаха хакка туқатихи, Алладан чыныгы коркуу менен коркула. Же башкача айтканда, чыныгы такыбалык менен такыбалык кылгыла. Үстүртөн эмес, сырттан эмес, окшоштуруу эмес. Мисалы үчүн такыбалык кылууда Алладан чыныгы такыбалык менен, жасалма такыбалык эмес. Кээде мисалы үчүн такыбалыкты кечиресиз, ушул жерден суроо да берип кетели. Жасалма такыбалык деле биздин жашоодо көрүнүштөр болуп калат да. Ушуга бир токтолсоңуз. Ошону айтайын деп атам да. Кээде биз такыбалык дегенде мисалы үчүн кийимге байлап койгон учурлар, кийимге, кебетеге же сакалга байлап койгон, чектеп койгон, такыбалыкты же мечитке байлап койгон, же намазга гана байлап койгон учурлар болот. Ошондуктан бу жерде чыныгы такыбалыктан максат бул ички такыбалык, сырткы такыбалык баардыгы камтылып алып атат да. Демек такыбалыктын зарылдыгы ушунчалык экен. Мына 250дөн ашык жерде келгендигин мына айтып өттүк. Мындан сырткары сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринде дагы бир нече ирет өзүнүн үммөтүн такыбалыкка үндөгөн. Бирөөнү айта турган болсок, мына пайгамбарыбыз айтат: иттакилла хайсума кунт. Алладан коркун, кайда болсо дагы. Кайда болбогун Алладан коркун. Элдин арасында болобу, же өзүң жалгыз калганда болобу. Мисалы үчүн кээ бирлер бар, элдин алдында өзүнчө маданияттуу, өзүнчө башкача, кичипейил болгон болуп, бирок үйүндөгү жүзү таптакыр башка, үйүндө ызырынган, ачууланган, сөгүнгөн, урушкан. Демек такыбалык бул көчөдө эмес, такыбалык коомдук жайда эмес, такыбалык мечитте эмес, такыбалык бүт жерде, кайда болсоң да Алладан коркун деп пайгамбарыбыз алейхисалам чакырып атат. Ошондой эле Кур'ан-ы Каримди барактай турган болсок, пайгамбарлардын дээрлик бардыгы үммөтүн, өздөрүнүн коомдорун, өздөрүнүн элин такыбалыкка чакыргандыгын көрсөк болот. Мына ошол эле Нух алейхисалам өзүнүн коомуна кайрылып, Алла Таала айтып берип атат: "Из кала лахум ахухум Нухун ала таттакун",
Алардын бир тууганы Нух өзүнүн коомун чакырып атат: Алладан коркпойсуңарбы? Аллага такыбалык кылбайсыңарбы? Ошондой эле Хут алейхиссалам, ошондой эле Салих алейхиссалам, Лут алейхиссалам жана башка пайгамбарлардын дээрлик бардыгы такыбалыкка чакырган. Демек, биз ушундан эле билип алсак болот, ошол такыбалыктын мааниси өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Жашообузда болсун, динде болсун, бардык тармактарда болсун, такыбалык өтө маанилүүлүгүн ошол жогорудагы нерселерди билип алсак болот. Аллахым разы болсун. Негизи эле ушул урматтуу көрүүчүлөр, такыбалык дегенде бул Кудайдан жүрөк менен коркуу. Анан жүрөк менен корккон нерсени кээде колдон келишинче тастыкташ керек. Амал жүзүндө ишке ашыруу. Кээбирки баарыбызды Кудай сактасын. Мисалы, иштин баардыгы эле тилде болгондо биз ушул жерде эле отуруп баардыгыбыз иштин баарын бүтүрүп коет элек. Тилде эле Кудайдан корком. Тилде эле болсо мен ушундай адаммын, мен жакшы адаммын, башкамын, мен ушундай деп жок. Аны тилде айткандан кийин эми колдон келишинче адам амалына амал аткарганга аракет кылыш керек да. Кээде ошол жана айтып өттүңүз, такыбалык бул кебете кешпилге, кандайдыр бир нерсеге байланбайт. Албетте туура, кээде жупунуучулук деген бизде түшүнүк бар да, атайлап өзү эски кийинет, башка кылат. Ошол эски кийинип калса эле баягы такыбачылык, такыба болуп көрүнүп калуу дегенчи. Тескерисинче баягы кээбиркилер өтө эле жакшынакай, татынакай кийинет, баардыгы өз ордунда, бирок эки жактан тең неме болуп калат да. Жакшынакай кийинип алып, жакшынакай өзүнчө эле жүрүп алса эле, анын ичи дагы ушундай кийимине ылайык таптаза эчтен эле алыспыз. Анан кээбирки тескерисинче жанагы анча-мынча кийими жөнөкөй болгону менен бунун ичи дагы жөнөкөй, ичи дагы мындай айтканда эч бир руханий байлыгы жок дегенге эле бул дагы нерсе туура эмес болуп калат. Ошон үчүн жыйнап айта турган болсок, сырткы көрүнүш өзүнчө нерсе, ички көрүнүш өзүнчө нерсе. Ошон үчүн баягы Умар радиаллаху анхунун убагында да ушундай окуя болгон экен. Намаз окуганда эми шариатта баардыгыбызга белгилүү болгондой кыям деп жанагы кыям кылып, тике туруп, кол байлап окуп, бирок башыбызды бир аз ушу сажда турган жерди карап, башыбызды азмай бир аз ийилтип алып окуйбуз да, Кудайдын алдында мындай текеберлең эмес, ийилген акыбалда, мындай бир аз башыбызды ийген акыбалда кичипейилик менен окуйбуз. Бирок ошол учурда Умар радиаллаху анхунун убагында ушундай Айша энебизден риваят кылынат бул окуя. Ийилип, эми бул тизесине жетейин деп калган экен, үркүү окшош кылып кыямды окуп аткан кишилерди көргөн экен. Анан кийин булар кимдер деп сураганда, хум нусак, уббат, өтө Кудайга берилип кеткендер, такыбалар деп ушундай айтылганда, аларды ошол Умар радиаллаху анху, Аллахым разы болсун, талим берген экен. Берака чыккыла. Силер такыбалыктын ийилип көрсөтө албайсыңар. Мусулмандарды өлтүрбөгүлө силер. Мусулмандардын аброюн түшүрбөгүлө деп анча-мынча ошол балак менен таяк менен дагы чапкы азмас тарбияга салды деген дагы сөздөр айтылат да. Бул ийилип жүрүп алып башты жерге тийгизип коюу эмес, бул ушу жүрөктөн чындап Кудай менен болгон сезимди ал Аллахым билет, анын өзү билет да. Сыртка көрүнүшүп ийилип алуу менен ал такыбачылыкка, мындай айтканда такыбалыктын чоң белгиси катары мындай айтканда сезилбегени анык болуп эсептелинди. Бул жашообуздун бул маңызы, бул такыбалык, пайгамбарыбыздын жана хадисин эскерип өттүңүз. Иттакилла хайсума кунта. Кандай гана абалда болсун, кандай гана жерде болсун, жалгыз калабыз, Кудайдан коркуу дедик. Эгерде биз ушул Кудайдан коркуу киргенде, баардык учурда ушул эл менен жолугушкандай жүргөндө жашообуз оңолсо керек эле. Кыйламды алдыра жылса керек эле, жылса керек эле да. Анда эмесе биз кийин мына темабызда жакындап калды. Такыбалыктын пайдасына бир аз токтоло кетсек, хадистен такыбалыктын пайдасы, же болбосо жемиши деп коебуз, жашоодо берген бизге тийгизген жакшы акыбеттери. Акыретте болсун, бул дүйнөдө болсун. Мисалы үчүн адам ойлошу мүмкүн да, мен такыба болдум, Кудай Таала мага кандай мисалы үчүн сыйлык менен сыйлайт, кантип сыйлайт, такыба болгон адам кандай бийиктерге жетет, кандай ийгиликтерге жетет, такыбалыктын жемиши кандай болот деген суроо болушу мүмкүн. Такыбалыктын албетте пайдалары бар. Бул албетте Кур'ан-ы Карим менен далилдеп айтып бере турган болсок, биринчи кезекте такыбалыктын пайдасы махаббатуллахи таала, жараткан Алла Таала андан ыраазы болот. Алла Таала аны жакшы көрүп калат, ошол пендесин, такыба болгон пендесин. Мына Кур'ан-ы Каримде Али Имран сүрөсүнүн 76-аятында айтат: "Мен ауфа би ахдихи", кимде ким уадага бек болсо,
ваттақа жана тақва болса, фа инналлаха юхиббул муттақин, чынында Алла тақваларды жақсы көрөт дейт. Берде түшүнө турган нерсе адам менен Алланын разы болгону, адам менен Алланын жақсы көргөндүгү асман менен жердей. Бир адам жақсы болсо, ал өзүнүн сезимдерин гана айтышы мүмкүн, мындай бир сыйлашы мүмкүн, конокко чакырышы мүмкүн, чай бериши мүмкүн, белек бешкек бериши мүмкүн. Эгер бир адам жакшы көрүп калса да. А бирок Алланын жакшы көргөндүгү, Алланын разы болгондугу бул ошол бир пендесине Алла Таала разы боло турган болсо, анын урпактарына чейин өтүп кетет. 7 урпагына чейин. 7-нчи урпагына чейин өтүп кетет деген маселе да. Мисалы үчүн ошол атасынын жакшылыгын укум-тукуму, урпактары көрөт. Алла Таала кайсы бир пендесин жакшы назарына, рахмат назарына ала турган болсо, бул дүйнөдөн экен болбойт. Ал аргандай кыйынчылыктардан, аргандай жамандыктардан аман калат деген маселе да. Бул биринчи пайдасы болуп атат. Экинчиси, бул Алла Тааладан жардам келет. Тақва болгон адамга, Алладан корккон адамдарга, тақвалык кылган адамдарга Алладан жардам келет. Алла Таала Нахл сүрөсүнүн 128 аятында айтат: "Инналлаха ма'аллазина тақау". Чындыгында Алла тақвалар менен бирге. Демек, Кудайдан коркуп, өзүн этияттап, өзү сактанып, бул иш арам бекен, бул иш адал бекен деп дайым ушундай бир тақвалыкка басым жасап, тақвалыктын аркасынан түшүп, тақвалыкка аракет кылып жүргөн адамга сөзсүз Алла Тааладан жардам келет. Ал эми үчүнчү дагы бир пайдасын айта турган болсок, тавсиур ризк дейт. Бул Кудай Таала ким тақвалык кылган болсо, ошол пендесинин рызкысын мол кылып коет, кенен кылып коет, жашоосун жеңил кылып коет, турмушун оңой кылып коет. Албетте далил менен айтабыз, мына Талак сүрөсүнүн 3-аятында Алла Таала айтат: "Ва ман яттақиллаха яж'ал лаху махража". Ким Аллага тақвалык кылса, же башкача айтканда корксо, Алла Таала ага ар кандай кыйынчылыктардан чыгып кетүү жолун ачып берет. Инсан өзүнүн түшүнүгүндө, өзүнүн оюнда мен эми туңгуйга кептелип калдым окшойт. Мындан ары жол жок окшойт. Мындан ары жашоо жок окшойт. Эми кантер экенмин, эмне болор экен деген күндө, эгерде бул жалган дүйнө жашоосунда тақвалык кылып жүргөн болсо, Кудай Таала өзүнүн жардам колун сунат. Ал жанагы чыгып кетүүчү мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет деп атат. Бул кем? Ошого эле кошумча, "Ваярзуқху мин хайсу ла яхтасиб", ал пендеси ойлобогон тараптан рызкы эшигин ачып коет, рызкы берип коет. Демек, бул тақвалыктын үчүнчү пайдасы болуп атат. Андан кийин тақвалыктын дагы бир пайдасы бул өтө улуу соопторго жетүүсүнө дагы бир шарт болот экен, жол болот экен. Мына Али Имран сүрөсүнүн 179-аятында Алла Таала айтат: "Ва ин ту'мину", эгер ыйман келтирсеңер, ыймандуу болсоңор, "ва таттaqu", ошондой эле тақвалык кылган болсоңор, "фалакум ажрун азим", анда силерге улуу сооптор бар деп Алла Таала өзү убада берип атат. Демек, пенде жанагы Алла Таала тыйган нерселерден тыйылган болсо, ага сөзсүз сооп берилерин Алла Таала айтып берип атат. Мындан сырткары тақвалыктын дагы бир пайдасы бул мин асбаби кабул амал, амалдарыбыздын кабыл болушуна дагы себеп болот. Далил менен айта турган болсок, Хаж сүрөсүнүн 37-аятында Алла Таала айтат: "Ла яналаллаха лухумуха ва ла димауха". Жараткан Алла Таалага силердин сойгон курбандыгыңардын эти да жетпейт, каны да жетпейт. Же башкача айтканда, Алла Таала силердин этиңерге сойгон жандыңарга муктаж эмес, канына муктаж эмес. "Валаки яналуху тақва минкум". Бул жерден максат силердин тақваңар жетет. Ошо Алла Таала берген рызкыдан, Алла Таала берген байлыктан, берген мүлктөн, мисалы үчүн наз неаматтардан ушуну Алла Таала берди эле деп сойгондугу, ошол көңүлдөн чыккандыгы бул кабыл болот экен. Бул бүт амалдарга. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Эми бул Кур'ан-ы Каримде тақвалыктын 250ден ашык аятта келгенде эми сыйлыктары, улуулуктары боюнча фазилеттерин айтсак өтө көп. Негизи эле бул адамдын ушул улуулугу да ушул тақвалыкта турат да. Башка аятта айтып өткөндөй, жанагы Хужрат сүрөсүндө келет эмеспи? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я юханнас, инна халакнакум мин закари ва унса ва жаалнакум шу'уба ва кабаиля литa'арафу инна акрамакум индаллахи атқакум.
Алла Таала ачык айтып, ушул жалпы адамзатына кайрылтат. О адамдар. Бул жерде өзүңүз айткандай, кээде Кур'ан Каримде "Юхаллазина аману", кээде "Я юхаллазина кафару", "Я юханнас", ыйман келтиргендер, же Кудайдан жүз үйрөгөндөр, кафырлар, же болбосо жалпы адамзат деп ар кандай чакырылышта келет. Бул жерде хитап ушул жалпы адамзатты Алла Таала ушул айтып атат. О адам баласы, жалпы адамдар. Биз силерди бир атадан биринен жараттык. Атабыз Адам алейхиссалам, энебиз Ова энебиз, Хава энебиз деп коебуз. Бир ата биринен жараттык. Ва жаалнакум шууб, силерди улут кылып жараттык, элдерге бөлдүк. Ва кабаил, коомдорго бөлдүк, урууларга бөлдүк, улут урууларга бөлдүк. Эмне үчүн бөлүнүүнүн дагы себебин Аллах Таала өзү Кур'ан Каримде айтып, "Литаарафу", бири-бириңерге жакындан жакшы таанышышыңар үчүн улуттарга бөлдүк. Улуттан бөлүүдөн максат бири-бирибизди кайра ага бетер жакын тааныш үчүн. Жөнөкөй мисал айтканда, максаты паланча, мисалы алмаз дегенден эки ат алмаз болсо, экөө тең окшош да. Сурап калабыз го, кайсы алмаз, жанагы содагер алмаз, же болбосо бул уста алмаз дегендей эле улутту дагы өзүнчө бөлүнгөн, уруга бөлүнгөн да мындай жакын-жакындан таанышуу. Бирок негизи биздин айта турган нерсебиз ушунча Аллах Таала улуттарды, урууларды, баардык дүйнө элдерин жаратты дагы өзү суроо берип, кайра жооп берип жатпайбы Кудай Таала? Инна акрамакум индаллахи аткакум. Чындыгында баардык ушул кайсы улут болбосун, кайсы уруу болбосун, ушулардын кимиси Кудайга мындай айтканда сүйкүмдүүрөөк, жакыныраак деп. Бизде мындай түшүнүк бар да, багы араб туугандарды бул Кудайды мындай өзгөчө көрөбүз да. Пайгамбар чыккан үчүн, Кур'ан араб тилинде болгон үчүн, бирок ал жерде айтылып аткан жок. Арабтарыңар же түрктөр же башка же Кытайлар деген жер жок. Кудайдан коркуучулары ошол мына Кудай Таалага сүйкүмдүүрөөк. Кудайдын алдында мартабасы жогорураак деп Алла Таала ачык айтты. Же болсо Пайгамбар алейхиссалам башка хадисинде айткандай, арабтар менен араб эместердин эч кандай айырмасы жок. Бир гана ошол жүрөгүндөгү такыбалык болсо ошол адамдарга сүйкүмдүүрөөк деп Алла Таала дагы айтып атат, пайгамбарыбыз да айтып атат. Бул такыба адамдын эч кандай бир өң түсүнөн, жүрүш турушунан, кийиминен эмес, бул ушул такыбалыктын ушул жүрөгүндөгү ичинде бекиткен, мындай айтканда өзүнө көрүнбө, өзү билген, же болбосо Кудай Таала билген ички сезимдер менен айтылат экен, анан кылган ишине да жараша. Мисалы, жогоруда айтып өтүп кеттик, мен такыбамын, башкамын деп жүрөт, бирок колунан бирөө ызар берет, тили менен бирөө ызар берет. Эчтеке кыла албаганда, ручкасы менен, калем менен мындай айтканда, эчтеке жарабаса дагы ошол эң чоң зыяндар берип жүргөн адамдар бар. Алар эч качан такыба адамдардын катарына кирбейт. Балким бул залымдардын арасына кириши мүмкүн. Тили менен же болбосо башкалардын арасына башкаларга зыян бергендиги үчүн. Эми айтсаңыз, хадисте мына сахабалар дагы биз такыба адамдардын, саптардын эң эле ушул такыбалардын такыбасы биринчи пайгамбарыбыз деп билебиз. Андан кийинки сахабалар деп билебиз. Ушу сахабалар дагы ушул өз орунда, өз учурунда такыба жөнүндө эмне деген жакшы сөздөрдү көптөгөн айтып кеткен жайлары бар. Ошолор боюнча дагы жашоодон алынган мындай сөздөрү бар. Ошолордон айта кетсеңиз. Эми сахабалар, Аллах алардан ыраазы болгон болсун, өмүрлөрүнөн өрнөк ала турган инсандар мына ушулар, пайгамбарыбыздын мектебинен тарбия алган, бардык тарапта өздөрүн үлгү көрсөткөндөй, такыбалда дагы алар дайыма өздөрүн үлгүлүү көрсөткөн. Мына Умар ибн Хаттаб радиаллаху таала анху, бул пайгамбарыбыздын эң көрүнүктүү сахабаларынын бири, мусулмандардын халифасы болгон 10 жыл бою. Ошол халифа боло туруп, бийлик башында туруп, Убай ибн Кааб деген сахабага кайрылып мынтип айтат да: "О Убай ибн Кааб, сен пайгамбардын жанында көп жүргөнсүң. Сен Кур'ан-ы Каримди көкүрөккө сактаган адамсың. Көп талимдерди алгансың. Ушул такыбалык тууралуу мага айтып берчи, такыбалык тууралуу сүйлөп берчи. Мен эмне кылсам такыба болом? Кандай кылышым керек? Такыбаны мен кандай түшүнүшүм керек?" деп. Бул мамлекет башындагы адам ушинтип Убай ибн Каабдын аркасына ээрчип барып ушуну сурап атат да. Убай ибн Кааб радиаллаху таала анху айтат: "Хал ахадта яуман тариқан за шаукин?" Сен тикендүү талага, тикендүү жолду жүргөнсүң деп сурап атат да.
Мына өзүңүз билгендей бул араб чөлдөрү көбүнчө жанагы төө тикенге окшогон тикендер көп, ошол көп өскөн жер болгондуктан Умар радиаллаху анху бул тааныш нерселер. Балким Умар радиаллаху анху төө издеп жүргөндүр, сапар кылгандыр, жортулдар да ошондой жолго чыгып калгандыр. Бул тааныш болгондуктан дароо түшүндү. Кала наам, ого, жүргөнбүз дегенден кийин Фама амилта фи, эгер ошол тикендөө жолго түшүп калган болсоң, эмне кылат элең десе, Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху айтат, ташаммарт, баягы этияттанам, кийимдеримди көтөрөм, буттарымды көтөрөм, аттап өтөм деп жооп берип алса, фазака тaqwa, мына ошол такыбалык деди. Берди бир өтө сонун мисал келтирип айтып берип атат. Мисал үчүн бул арам иш боло турган болсо, шунун өзү этияттанышыбыз керек болот. Шектүү нерсе боло турган болсо, бул этияттанышыбыз керек болот. Ошол эле хадисте келгендей пайгамбарыбыз алейхиссалам адал ачык айкын, арам ачык айкын, бирок экөөнүн ортосунда көптөгөн адамдар билбеген шектүү нерселер бар. Мына ошол нерсе бүгүнкү жашообузда бар. Ал деген нерсе бул шектүү эм, бул такыр арам деп деле айта албайбыз. Чындап таптакыр адал деп деле айтылбайт, экөөнүн ортосу шектүү. Таква адам демек ушул шектүүнүдөн деле мындай алсыраак өткөн адам. Ошону максат кылып атат да, эми суроо бергенин кызык деп атат да. Алла Таала өзү арам кылган нерселерди көрсөтүп койду пайгамбарыбыз алейхиссалам. Арам кылган нерселерди, адал кылган нерселерди баарын ачыгын көрсөтүп койду. Бирок ошондо шектүү нерселер көп. Ошолордон сактанганың, этияттанганың мына ушул такыбалык деп айтып берип атат да. Ошондой эле бул жерде жанагы тикендүү жолду, тикендүү өсүмдүктөрдү жанагы зыяндуу нерсе катары сыпаттап берип атат. Бул ошол сага кийин зыян алып келе турган нерселерден сактангандай эле сактанышың керек деп айтат. Мына сырткары Али каррамаллаху важахаху, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын тууганы, ошондой эле күйөө баласы, мусулмандардын халифасы болгон. Бул киши пайгамбарыбыз алейхиссаламга жаштайынан келип исламды кабыл алгандыгын билебиз. Мына ошол кишиден дагы сурашканда, таква эмне деп сураганда, бул киши такыбалыктын аныктамасын мынтип айтып жүрөт. Бул өтө машхур, өтө кеңири таралган. Ат-тaqwa hiyal khawf min al-jalil. Такыбалык дегенибиз бул жараткан Алладан коркуу. Такыбалык жогоруда да айтып өттүк, кандай коркуш керектигин. Wal amalu bit-tanzil, жана ошондой эле Кур'ан-ы Каримдеги буйруктарга амал кылуу, тыйган тыюулардан сактануу, жалпылай айтканда ошол Куранга амал кылуу такыбалык деп атат да. Эң эле жөнөкөй мисал үчүн Кур'ан-ы Каримде жараткан Алла Таала ачык айтып атат. Бир тууганын, өлгөн бир тууганын этин жешти каалайсыңбы? Анда кыйбат кыла көрбөгүн деп айтып атат да. Мына ошону угуп туруп деле, ошону окуп туруп деле, анан кийин кыйбатка түшүп, бирөөнү жамандаганга, бирөөнү чыбаганга түшө турган болсок, бул учурда бизде такыбалык жок деген маани келип чыгып атат. Демек, такыбалыктын экинчи шарты Али каррамаллаху важахунун пикиринде Кур'ан-ы Каримге амал кылуу экен. Үчүнчү шартын айтып атат, вал канаату бил калил, бул аз нерсеге ыраазы болуу, каниет кылуу, ошого топук кылуу, ушу жок эле дей бербей, ачка калдык, өлмөй болдук дей бербей, колундагы бар нерсеге. Биздин элибизде бир жакшы сөз бар, ач болсо Алла де, ток болсо тоба де. Бар нерсеге каниет кылууну бул такыбалыктан болуп саналат экен. Мындан сырткары эң акыркысы ошол Али радиаллаху анху түшүндүргөндөй, ал-истиададу ли-яумир рахил, такыбалык дегенибиз бул көчүү күнүнө, же башкача айтканда өлүмгө даярдык көрүү. Ошол өлүмдөн ибарат алуу, жаназаларга барганда ошондон ибарат алуу, эртең мен да ошол жерге келем, мени да ушинтип көмүшөт, мага да ушинтип жыйын алып келишет, мени да ушинтип жаназамды окушат, бүгүн бармынбы, бүгүн бармын, эртең жокмун деген мындай бир өлүмгө даярдык көрүүнү такыбалык деп айткан экен Али радиаллаху анху. Кээде ушундай бир соц тармактарын көрүп калабыз. Мисалы, чет элдик адамдардын анча-мынчасын хадистен була. Балким ушул истиадат лиямир рахилди ушул эртеңки көчө турган, бул дүйнөдөн өтө турган баарыбыздын күнүбүз бар да, бир күнү Аллах Тааланын ажалы келгенде баарыбыз кетебиз. Ошону алдын ала биз кеткенден мурда ал жака сооп жөнөтүү деген максатта мен соц тармактан ушундай видеороликтер көрүп калдым да, атайын казылган мүрзөлөргө барып, өздөрү түшүп, эшиктерин да бир аз жаба коюу, жаап анан элестетип, эч бир жерде ал жерде бир
мындайча айтканда жарыктык деле жок, башкалар деле жок. Соцтарыбыз жана телефонубуз иштебейт, кийимдерибиз, тааныш тамырлар баардык бул дүйнө менен биз кээде ушунчалык багы бул дүйнөдө жашап жатканда бир зарыл ишибиз бүтпөй калса ушунча кээде тынчсызданып кетебиз да. Бирок ал убакта зарылдардын зарыл болгон баардык ишибиз токтогондо адам баласына ушунча кыйын болсо керек. Туугандарынан биз кээде жакынкы туугандарыбыздан бирөөсү айрылса, аябай кайгырып жатып калабыз. Ал убакта өзү бир канча аркасына тууганы калган болсо, ошонун баарынан айрылат да. Дүйнөсүнөн айрылат, мал дүйнөсү, тууган уругу, иши кысап, абыройу баардыгынан айрылды. Ошол убакта элестетип, ошол нерсени элестетип көрүш үчүн атайын жанагындай окуяларды дагы угуп калдык. Эми соц тармакта жазылган. Өздөрүн ушундай кылып тарбиялык маанисин алуу үчүн ушундай кылган дагы адамдар бар экен да. Анан чыгып алып, баардык нерсесин ыйлап, бирөөлөргө ыза берген болсо баардыгынан кечирим сурап, ушинтип өлүп кала турбайбыз бир күнү баарыбыз депчи. Кечирим сурап, акыларын бербей жүргөн болсо акыларын берип, баардык ушинткен адамдар да кездешип калат да. Биз деле ушул такыбалыкты албетте сөзсүз эле ошентип ал нерсени элдерге сунуштабайбыз, бирок такыба кылыш үчүн дагы кандай бир адамдар амалдар жасаш керек. Такыбалыктын эгер кээ бир адамдар мен кээде строй болуп калат, такыба болбой атам тег эле деп калат. Канткенде мага сезим келет ошондой, кандай амалдар жасашым керек деген нерселер болуп калат да. Ошого кандай ойлорду, пикирлерди айтат элеңиз? Кээде инсан ойлошу мүмкүн, мен такыба болуп атамбы же жокпу, такыбалык менде барбы же жокпу. Ушунча сөздөрдү уккандан кийин, аяттарды, хадистерди уккандан кийин жашоомдо ушул такыбалыктын даамын сезгим келет. Эмне болгондо такыба болот болду экен, кандай өзгөрүүлөр болгондо, мен тараптан өзгөрүүлөр болгондо такыба болот болду экен десе, алымдарыбыз айтат, бул такыбалыктын белгиси 7 нерседе билинип калат дейт да. Анан бул биринчиси يتبين في لسانه tilden bilinет deyt. فيمتنع لسانه من الكذب. Tilin жалгандан тыйып калат, кыйбаттан тыйып калат, жанагындай бузук, уя сөздөрдөн тыйып калат. Бул оор күнү турбайбы, бул жаман турбайбы? Көзүм этияттайын, мисалы үчүн мына тилим этияттайын, кыйбат кылбайын, жалган сүйлөбөйүн деп тилин этияттап калган болсо, ошол учурда ويجعل لسانه مشغولا بذكر الله تعالى tilin zikir менен өткөрүп калат. Андан көрө ушак айтканда зикир толтурбайынбы? Кудайды эстеп турайынбы? Салават айтайынбы? Китеп окубайынбы? Деп ушинтип өзүн жанагындай бир кыйбатчылардын жанынан, ушакчылардын жанынан оолак тутуп, ушундай бир аракеттенип калган болсо, бул ошол тилдеги такыбалыгы байкалып атат деген сөз. Экинчи такыбалыктын белгиси ан яхафа фи амри батнихи, курсагынан сактанып калат дейт. Бул кандай түшүнөбүз? Фала юдхилу батнаху илля таййибан ва халалан. Курсагына арамды киргизбейт. Ар бир жеп аткан тамагына көңүл бурат. Бул каяктан келип атат, эмне болуп келип атат, тапкан акчасына көңүл буруп баштайт. Кээде мисалы үчүн бир туугандарыбызга айтсаң бул арам, буну жебе, ушул ишиң таштасаң боло, ушу пара албай эле койсоң боло, уулуң токтосоң боло деп ушинтип кеңештериң айтсаң, мен эмне кылышым керек эми? Бала чакам багыш керек да, каяка барыш керек? Жок. Эгерде өзүң көксөгөн, өзүң үмүт кылган перзенттерди кааласаң, анда арам жебе. Балдарыңа да арамды жедирбе. Ошол арам жедирбе үйүңө. Бешене териң менен тап. Демек кайсы бир пенде ушул адалдан болсун, бир тыйын болсо дагы, бир сом болсо дагы, аз болсо дагы ошо адалдан болсун, пешенетер болсун, таманакы болсун десе, муну ошол такыбалыктын белгиси катары бааланып атат да. Анан үчүнчү бир белгиси ан яхафа фи амри басарихи, көзүн сактап калат. Такыбалык, менде такыбалык барбы же жокпу деп билгиси келген инсанга айтат элек, бул көзүн сактап калат. Эмнеден сактайт? Илал харам, жанагы арамга көз салбайт. Намахрам аялдар дейбиз, жоочун аялдар, өзүнүн никесиндеги эмес аялдарды карабайт. Ошондой эле дүйнөнү, байлыкты, мүлктү мындай бир рагбат деп коет, ачкөздүк менен карабайт. Бул өтөр кетер дүйнө, аны тек гана жанагы мындай бир муктаждык катары баалап. Кээ бирлер бар, мисалы үчүн машинасын балдарынан өдө койгон учурлар болот. Машинасына дөңгөлөк алып берип башка кылат дагы, балдары ошол учурда ашка отурган болот, кийими жыртык отурган болот.
Же кээ бир адамдар ушу үйгө эле сарптай берет, мисалы үчүн кээ бир ызыкым байларыбыз бар, мисалы үчүн өмүр бою жана герзовой өтүктү кийип алып, жаман чокоюн кийип алып, 500 миң деп койлорду айдап жүрөт, мисалы үчүн. Бул рагбат жана ачкөздүк менен карайт. Кээде ошол козусу же башкасы карышкы тийген болсо, же өлүп калган болсо, өлөт тийген болсо, ошондон карабай көзүң каякты карап отурасың сен, ошондон көрө сен өлбөйсүңбү деген учурлар болгон. Демек ушул дүйнөнү ачкөздүк менен караш бул такыбасыздык. Ооба да, дүйнөнү албетте бул ачкөздүк менен мындай Кудай Тааладан берилген бир убактылуу берилген нерсени түшүнбөй атат да. Керек болсо өзүнүн өмүрүндө катары пайдаланса, ошондой эле көзүн сактай турган болсо, бул көздөгү такыбалыктын белгиси келип атат дейт. Айрыкча мына көздү этияттоо боюнча, көздү сактоо боюнча көп чакырыктар бар Кур'ан-ы Каримде. Ошондой эле пайгамбарыбыз алейхисалам чакырыгы. Эмне үчүн көздү сакташыбыз керек болот? Иса алейхисалам айтат, жанагындай намахрам аялдарга, жоочун аялдарга тиктөөдөн сактангын. Анткени ошол назар жүрөгүңө шахваттын уруктарын себеп коет дейт. Эртеби кечиби ал өнү өсүп чыгат. Ал зынага алып барып коюшу мүмкүн сени. Зынага түртүп коюшу мүмкүн. Ошол күнү болбосо дагы балким ошондой намахрамдарды мындай айтканда, намахрам дегенде ушул биздин никебиздеги эмес. Жат аялдарды, кыз келиндерди карап аткан сайын өмөлөр себилип отуруп, уруктары, үрөндөрү себилип отуруп. Бир күнүнөн кийин зынага чакырып отурган жаман нерсе пайда болот. Кур'ан-ы Каримде вала тaqrabu zina, зынага жакындабагыла деп атат. Жок, зына кылбагыла деген жери жок. Алымдарыбыз айтат, бу жерде максат ошо зынага алып бара турган жолдорго да жакындабагыла. Демек, көрбөгүн, жанагындай бузуку сайттарды көрбө, жылаңач кыз келиндерди көрбө, караба, ошондой эле укпа, ошолорду эңсебе, эртеби кечиби сени арамга алып барып коюшу мүмкүн деп айтат. Кечиресиз, тамла ушул биз такыбалыктын пайдаларын, жемиштерин айтып өттүк. Такыба болбосо адамдын бактысыздыкка жетет деп биз ачык айтып атпайбызбы? Ушул боюнча да токтолуп кетсеңиз, такыба болбогон адамдын жашоодо бир тарта турган азаптары, зыяндары кандай окуятка алып барат? Эми такыбасыз адам, такыбалыкка маани бербеген адам, баягы тайкы түшүнүк менен жашаган адам эми жазаны Кудайым берет. Кудай Таала кээде ушундай болуп калат да, мына баягы мен эле кылып атпынбы, башкалар деле кылат деп элге шылтап алып, элчилик кылып эле баягы ар ким өзүнө ойлош керек да. Бирөөгө шылтап эле мен элдин баары эле мынтип атат, антип атат, мен эле такып алып келсем эмне дүйнө оңолуп кетеби деген түшүнүктөгү адамдар бар да. Жок, бул жанагы Кемеңгер элибиздин бир жакшы бир эле сөзү менен, бир ооз сөзү менен айта турган болсок, бул ар ким колу менен кылганды мойну менен тартат да. Бул ар ким өзү жооп берет Кудайдын алдында. Ишмат үчүн же ташмат үчүн жооп бербейт ал. Бирөө карап бааланбайт. Кудай Таала ар бири менен өзүнчө эсептешет. Ар бири менен өзүнчө эсептешет. Ошон үчүн мына биздин дене мүчөлөрүбүздүн бардыгы аманат бул. Буга биз ээлик кыла албайбыз. Бул Кудайдын аманаты бизге. Буну сактап, аярлап карашыбыз буга милдет. Алла Таала ошол Ясин сүрөсүндө айтат: "Ал-яума нахтиму аля афвахихим." Бүгүн силердин оозуңарды мөөлөп таштайбыз кыямат күнү. "Ва тукаллимуна айдихим." Бизге колуңар сүйлөп берет. Кыяматта күбөлүккө колдор өтөт. Ооба, күбөлүккө колдор өтөт. "Ва ташхаду аржул бима яксибун." Буттарыңар бизге күбөлүккө өтүп берет деп атат да. Ошондуктан бул жерде адамда жанагындай бир тайкы түшүнүк болбош керек. Күнөө ишке барарда жанагындай параны бекитип алып, журналга сала коюп, тартмайды ачып коюп, мисалы үчүн параны бергенде жеңине кыстара коюп, ошондой эле жанагы оң сол баскан бир туугандарыбыз бар, жаман жакка баргандар бар, анан бирөө көрбөй калбадыбы деп сагызгандай саксынганы менен бул жерде эртең биздин ошол эле мүчөлөрүбүздүн бардыгы жада калса жыныстык мүчөбүз да Кудайдын алдында бизге каршы күбөлүккө өтүп бериши толук мүмкүн да. Ошондуктан ар бирибиз жекече ойлонушубуз керек болот. Жекече ойлонушубуз керек болот. Ошол мен да ушул турмуш тажрыйбадан алынган чоң устаттар менен сүйлөшүп калганда аларды айтат элем. Балким бардык адамдар бул нерсени көңүл сала бербесе керек, бирок негиздүү нерсе да ушул эми бул такыбалык дегенде бул ички сезим дегенде эле баягы субханалланы айтып коюп же зикир кылып эле отуруп, бирок кылган көчөдөгү иштеринде кадимки адал арамды мындай ылгабай коюу эмес да. Негиз ушул такыбалык бул арамдан сактануу, адалга бекем болуу, керек болсо шубхан нерселерден сактануу деп атабыз да. Арам дегенде бир эле бизде баягы жеш ичишти түшүнүп калганбыз да.
окаттар менен анандай нерсе менен. Жок, бул жашоодогу мамиле, жүрүм турум, көп нерсе баарын ичине кирип кетет. Бирок ушул жеш ичиштин да арасында мен ушундай адамдарга көп дуушар болдум. Байкуш ата-энелер кээде балдарынын багындай карамагына ала турган убакытта сөздөрүн укпайт, балдары таштап кетет. Ата-энеси менен катуу кыйкырышат, башка кылат. Ошолордун баардыгын биздин ушу алдындар айтат эле. Убагында көпчүлүгүн айтат. Турат, жакшы тарбия берген эмес деп деле айтышат. Бирок ошол эле учурда тарбияга деле байланыштуу, анан жеген азыкка да байланыштуу экен да. Эгер балдардын жаш кезинен ошо коррупционер болуп, мисалы азыркы жаңы сөз менен айтканда, пара менен багып, эптеп-септеп, өзүнө адал болгон тийиштүү акча менен эмес, алдым жуттум кылып бир жактан алып баккандар, арамга тойгоз, арам кийим менен кийинткендер, ошол адамдарга эч качан жакшы сөз укпайт. Кийин сөзүңүзгө аралчы, мына ушул боюнча бир өтө кызыктуу окуя болгон. Бул ошол биздин мазхаб башыбыз, имамыбыз, улуубуз, имам Азам Абу Ханифа азиреттери, Алла кишиден ыраазы болгон болсун, бир күнү өзү жашаган Куфа шаарында кой жоголгондугу тууралуу кабар тарайт. Койлор урдалды деп айтышат. Ошол убакта имам Азам Абу Ханифа дароо койдун илимин жакшы билген, чарбанын жакшы түшүнгөн, койдун сырын жакшы түшүнгөн бир канча адамдардан сураштырып, кой канча жашайт, канчага чейин өмүр сүрөт деп ушуну билип алгандан кийин, бирлер 15 жыл, 20 жыл деп айткандан кийин риваяттар боюнча келет, ошол 20 жылга чейин койдун этин жебей койгон дейт да. Эмнеге дегенде жанагы уурдалган кой келип базарга түшүп, базардан аны жанагы касапчылар сатып алып, анан менин табагыма келип түшүп калбасын, ошол менин мындай бир кыяматта зыян жеткирип койбосун деп ушунчалык деңгээлде сактанган да. Булдан чоң сабак алсак болот. Ошол сөзүбүзгө улай эле ошол жанагы ата-энелер кээде кайрылып калат да. Булардын ушул алымдар айткандай, бул аяттын эле хадистин деле негизинде ушул башка пайгамбар хадис айткандай, кимде ким арам менен чоңойсо, арам кийинип, арам жеп ушинтип Кудай сактасын, андан ола кылсын баарыбызды. Ушундай чоңойгон болсо анын денеси тозок гана татыктуу. Тозок баары өзүнүн акысын алат дейт. Сөзсүз ошолорго акысын алат дейт да. Ошон үчүн биздин жакшы сөз укканга, жакшы жакка өзгөргөнгө дагы бул биздин эң негизги бул адал жашоо экен да. Эми бул өзүнчө бир чоң тема, атайын адал деген тема, арамдан улак болуу чоң, бирок албетте такыбачылыкка, бул такыбалыкка байланыштуу болгон үчүн ушул жерде кошулуп кетти. Анда эмесе биздин убактыбыз дагы аяктап калды. Сизден ушул эфирдегилерге бир кайрылууңузду берип койсоңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандарым, жыйынтыктап айта турган болсок, жогоруда көрдүңүздөр такыбалыктын мааниси тууралуу, такыбалык кандай бийиктикке жеткирери тууралуу, такыбалык ошол адамды биринчиден Кудай Таалага мисалы үчүн ыраазы кылат экен, андан кийин жашоосуна жардам берет экен. Айтор иши кылып такыба болгон адамды такыбачылык ээсин сүйрөп жүрүп акыры бейишке киргизмейинче тынбайт экен да. Ошондуктан баарыңыздарды такыбалыкка чакырайт элем, такыбалыкка үндөйт элем. Такыба болгон адам эч качан кем болбойт. Рахмат, анда эфирибизге келипиңизге сизге Аллахым ыраазы болсун. Анда эмесе эртеңки көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар. Аллахым үй ичиңиздерге амандык, мамлекетибизге Кудай Таала бакубатчылык насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Рамадан, я Рамадан, Рамадан, я